Баткен шаарынын карамагындагы Дөгмөн жайлоосунда көмүр кенин чалгындоо иштери 2018 жылдары башталып, аны Кара Белес аттуу жоопкерчилиги чектелген коом аткарган. Ал жерде 243 000 тонна көмүрдүн запасы бар экени аныкталып, изилдеген жеке ишкер көмүр казууга аракеттенүүдө. Kömürün zapası 243 000 tonna, жылына 12.800 kazı işlerini albarabız. Gelecekte bıkası çıkıp kalsa, elge kamsız kılsa bulat kömürdü. İşletse bulat. Бирок көмүр кени мөңгүлөргө жакын жайгашып, аны казууда экологияга зыян тийиши мүмкүн деген себептерден улам жергиликтүү кеңештин депутаттары маселени коомдук талкууга коюп, элдин ой пикирин билди. Депутаттар менен чогуу биргеликте бардык тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилери келди. Коомдук талкууда жергиликтүү жамааттын ушул Кара Белес боюнча сунуштарын эске алуу менен бирге ушул келерки кезектеги сессияга сунушталды. Буга чейин Кара Белес көмүр кени жайгашкан аймакка Баткен шаардык кеңеши тарабынан түзүлгөн депутаттык комиссия барып көрүп келген. Мындан улам эл өкүлдөрү да жеке ишкерге көмүр казууга уруксат берүүдөн чочулап турушат. Маселени караганда эки тараптуу карашыбыз керек. Себеби эгерде ушул көмүр кени казылып кала турган болсо, экономикалык жактан Баткен шаарынын бюджетинин мүмкүнчүлүгүн арттыруу боюнча бир топ жакшы жөрөлгөлөр дагы болот. Бирок ошол пайдасыны эсептегенибизде анын зыянын да карап көрүшүбүз керек. Себеби буга чейин биз Кыргызстанда иштелип жаткан кээ бир кен байлыктардын рекультивация маселелери, кээ бир маселелер ушул өздөрү аткарбастан жергиликтүү бийликке, жергиликтүү элге таштап коюп кетип калган учурлар бар. Ал эми экологдор болсо, көмүр казууга жергиликтүү бийлик уруксат берген учурда да жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги экспертиза жүргүзүлмөйүнчө уруксат берилбей турганын билдиришти. Баткен шаарынын Дөгмөн участкасында көмүр казуу боюнча лицензия алынган. Бул разработкага лицензия алынып, 2022 жылдын 30 декабрынан баштап 2042 жылга чейин лицензиясы бар. Ушул лицензиясынын негизинде булар мамлекеттик экологиялык экспертизадан өтүүсү зарыл. Белгилеп өтсөк, Баткен шаарында өндүрүш жок болгондуктан экономикалык жактарын эске алып, депутаттардын бир бөлүгү көмүр казган компанияга уруксат берүү керек десе, айлана чөйрөгө коркунуч бар деген депутаттардын дагы бир бөлүгү каршы болууда. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.